туу маселеси боюнча айтып коеюн деп атам. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен биринчи өзүмдү айтып коеюн. Эл менен жолугушууда жүрүп, бул бүгүнкүгө кирмек эмес, эч ким билген эмес. Жашыруун түрдө, жасалма жол менен тууну алып кирип өткөрүп койдуңар. Бир. Экинчи нерсе, менин компьютериме за деген голосту басып койдуңар. Ким басса да жооп бериш керек. Ким басса да жооп бериш керек. Мен карамандай каршымын туунун өзгөрүшүнө. Үчүнчү нерсе, баш мыйзамда жазылып турат. Экинчи берененин 5-чи бөлүгүндө мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка маселелер референдумга коюлушу мүмкүн деп жазылып турат. Референдумду өткөрүүнүн тартиби конституциялык мыйзам менен белгиленет деп турат. Бул эмне? Мыйзам жана мыйзамдар мамлекеттик маанидеги иш эмеспи? Туу деген биздин атрибуттарыбыздын эң негизгиси эмес беле? Биздин эң тамгабыз эмес беле? Кечээ дагы комитетке туунун авторлорун алып келген жоксуңар. Муну дагы алешемдик менен, алдамчылык жол менен өткөрүп алдык. Бул эмне деген маскара постчулук? Эмне деген көз боемочулук? Эмне деген абийирсиздик? Эшиктеги элдин 90% каршы деп турат. Эмне кулагыбыз укпай, кулагын асып жүрүп укпагандар, көздөрүн ачып жүрүп уктагандар биз болуп атабыз. Референдум кылыш керек эле. Мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Мен жокто компьютериме туу боюнча макул деп голос берген адам жооп бериш керек. Ким берген болсо да жооп бериш керек. Мындай болбойт, урматтуу туугандар. Албетте мен парламентаризмге баш ийем, көпчүлүккө баш ийем, сыйлайм, урматтайм. 66 добуш менен өткөрүп атасыңар. Мейли, мен көптөп кеттиңер, айла жок. Айла жок. Бирок эл менен эсептешпей койдук. Ушул жерде эл бизди тууну барып каалагандай өзгөртүп, каалагандай добушуңарды бергиле деп шайлаган эмес болуш керек деп ойлойм мен. Рахмат баарыңыздарга, бар болуңуздар.